Қайрадан Қырғызстан өзінде болып жатқан қабарларға қайралабыз. Ажыға бара тұрғандар бүгінтен тарта, тақтай айтқанда бір күн мұрын кечеден тартып сасық тумо жана менингитке каршы эмдөө алып баштайт. Бул туурасында муфтият маалымат кызматы кабарлоодо. Анда бардык медициналык борборлордо ушул дартка каршы вакциналар жетиштүү экендиги кабарланат. Зыяратчыларды иммунизациялоо 2017 жылдын ушул 20 июлунда аяктамакчы. Бул жылы ажылык сапарга кыргызстандык 4585 адам барат. Мекке шаарындагы Маварау Нахр деп аталган фонду кыргызстандык зыярат кылуучуларга 1,5 миң орундагы берилгени буга чейин маалымдаган болчубуз. Ажылык сапардын тегерегинде кээбизде улантабыз. Ажылыкты уюштуруу штабынын жетекчиси Замир Кара Ракиев биздин студияда. Куш келипсиз биздин каналга. Адегенде эле жогоруда мен айтып өткөн эмдөө иштери кайсыл жерлерде аткарылып жатат, анан качан бүтөт, маалыматтарыңыз менен бөлүшсөңүз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Сауд Арабиясынан ажылык сапарынын узатуунун алдында турабыз, Кудайым буйрса. Ошого жараша бул Сауд Араб падышачылыгынын талабы менен гриппке, сезондуу гриппке жана менингитке каршы сөзсүз вакцина алынышы керек, эмдөө иштери жүрүшү керек. Муну биздин саламаттык сактоо министрлиги менен кеңешип, биздин убактылуу республикалык штаб бар, ошолордун чечими менен ошо эмдөө иштери мына 27 июндан 7 июлга чейин деп койгонбуз республика боюнча. Азыр бардык республиканын бардык аймактарында эмдөө иштери ажыларыбызды чакырып жүрүп жатат. Кудайым буйрса 7 июлга чейин толук аяктайбыз. Эми бул зыяратка байланыштуу суроолордун кезеги менен бере берейин. Сауд Арабиянын аймагындагы баг шарт өтө катаал, жайдын саратанындагы аба ырайы 50-55 градуска чейин ысырын биз билебиз. Кандай шарттар каралган ошо эле зыяратка барчу? Азыркы учурубузда мына Азирети Муфтиев Максатбек ажеке генералдык келишимге кол коюп келгенден кийин ошо генералдык келишимде бардык нерсе каралган. Мунун ичинде ошо ажы башчылардын ташый турган авиакомпания, алардын ортосунда конкурс өтүп, Flynas деген Сауд Арабия падышачылыгынын авиакомпаниясы конкурста жеңип алган. Акыркы 3 жылдан бери ошо авиакомпания ташып келе жатат. Самолеттордун бардыгы ыңгайлуу. Бизде ошо конкурс өтүп жатканда бизде граждандык авиациянын өкүлдөрү, ошо дегеле авиацияны туура түшүнгөн адамдар дагы болду. Биздин транспорт министрлигинен бардыгы ошо нерсеге макул болуп коюлду. Бул биринчи маселе. Экинчи маселе, Мадина шаарында 3-4 күн ошол жерде зыярат болот. Ал жерде 4 жылдыздуу мейманканалар ижарага алып келебиз. Акыркы кезибизде 3-4 жылдыздуу ушундай эң шарты жакын ошол жерде ыйык мечит болуп, мына Сауд Арабия падышачылыгында 2 мечит бар. Бирөө Мекке, бирөө Мадина шаарында. Мадина шаарындагы ошо ыйык мечиттин жанынан алынат. Ошо жерде 3 маал тамагы берилет. Жана башка транспорт маселеси мурунку жылдарда биздин мамлекетибизге ошо эски автобустарды берди эле. 2 жылдан бери мына эң акыркы үлгүдөгү 2016-2017 жылкы чоң Мерседес автобустар менен ташылынат. Кондиционерлери жана башка шарттары бар. Анткени Мадина шаары менен Мекке шаарынын ортосу 500 километрге жакын бир аралык болот. Ошол жерде өзүңүз айткандай 50-55 градуста эгер кондиционери жок бир автобуста болуп калат болсо ажылар өтө кыйналып калат. Ошон үчүн бул маселелерди дагы чечтик. Андан тышкары Арафат өрөөнүндө илгери жөн эле мындай таарлардан көлөкө кылып коюлчу эле. Бирок мына былтыртан баштап туруп Сауд Арабия падышачылыгы ошол жерлерге дагы чоң-чоң чатырларды тигип, ошонун жанында кондиционерлерди иштетти. Жана Мина өрөөнүндө ошо зыярат кылына турган ар бир жерде бардык шарттарыбыз бар. Биздин бир гана шартыбыз ошо Мекке шаарында өзүңүз айтып өткөндөй, жана Маварау Нахр деп биздин илгери ошо биздин Орто Азия жергесинен ошо жака барып калган адамдар ошол жерде биздин урпактарыбыз, жердештерибиз ажылыкка келип калганда ошо жерлерге түнөсүн деп жерлерди сатып берип, анын урпактары ал жерлерге гостиницалар салышып коюшкан. Ошо жерге бекер жатышат. Ошо жердеги негизги жерибиз эми багы бекер алып аткандан кийин ар бир нерсени талап кыла албайбыз. Туура шарты өтө жаман эмес, толук багы жашаганга
ылайыктуу бир шарттар менен түзүп беришет, бирок баягы акчасын төлөгөндөй эмес. Ошон үчүн биздин Кыргызстанда ажылык сапарынын төлөмдөрү арзан болгон себеби ошо. Эмки жылдан баштап туруп бул нерселер дагы бир кымбаттап да калышы мүмкүн. Анткени барып туруп баары бир төлөнө турган мейманканаларга көчүү мажбурунда калабыз. Андан башка шарттарын колубуздан келишинче түзүп жатабыз. Бул жерде быйыл мына очередти живой список деп адамдарды очередке койдук. Кудайым буйрса онлайн система менен 4 жерде бардык адам өзүнүн канчанча очередде экенин көчөдө кетип барат дагы уюлдук телефону менен көрө алат. Ошондой ыңгайлуу шарттар түзүп келе жатат. Жакшы экен. Негизи эле Меккеге барчу зыяратчылардын саламаттыгына, ошол ибадаттарынын аткарылышы кандай тез келет? Мына жанагы өзү бизге 4500 квота берилет. Өзүңүз айтыңыз 4585 деп. Ошо 85 киши жалаң ошо адамдардын кызматын кылганга барат. Анын ичинде диний жөрөлгөлөрдү түшүндүрө тургандары бар, ооруп кала турган болсо алар ташый тургандары бар. Мына ошонун ичинде 13 врачыбыз бар. Бул биздин саламаттык сактоо министрлигинде конкурс болуп, конкурстун негизинде ар тармактуу врачтардан 13 врач лицензия алып азыр даяр турат. Ошо 13 врачыбызга барганда ошо өзүнчө бир комнаталарды бөлүп беребиз, медициналык борбор кылып. Ошол жерде ооруп калган, климат алмашканда баягы ден соолуктары начарлап кеткен адамдардын бардыгын ошол жерде көзөмөл кылып турушат. Андан башка биздин коопсуздук маселелерди караш үчүн биздин улуттук коопсуздук комитетинен өкүл барат, ички иштер министрлигинен өкүл барат, дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясынан өкүл барат, транспорт министрлигинен өкүл барат. Ошонун негизинде жана 85 киши штаб дейт, ошо республикалык штабтын мүчөлөрү ошолор болушат. Ошол жерде кызматтарын кылып келишет. Кудайга шүгүр, эми аманчылык болсун. Быйыл мына жайдын толугунда 50 градустан ылдый болбогон учурга туш келип, ушул учурларда сапар тартып жатабыз. Кудайымдан суранарыбыз аман эсен ошо 4,5 миң киши деген көп багы масса, ошонча адамды бир аман эсен алып барып келишти. Кудай Тааладан жараткандан тиленер элек ар бир адам аман эсен барып, аман эсен мекенибизге кайтып келишин. Биз да тилектешпиз, бирок ошол бизде маалымат бар, коопсуздук анан саламаттык жүрүм турум эрежелерин түшүндүрүү менен жана Сауд Арабия Эмирлигинин мыйзамдарын дагы үйрөтүлөт деп. Бул жатты иштер кандай болуп жатат ошо барчулар менен? Бул жерде жакында окуу иштери башталат. Ар бир ажыга баруучуларды мына вакцина багы эмдөө иштери бүткөндөн кийин бизде график менен бардык республиканын аймактарына биздин дин кызматкерлери жана ошол эле саламаттык сактоо министрлигинен врачтар биринчи жардам кандай болуш керек, ооруп калганда кандай болуш керек деп, андан тышкары Сауд Арабия падышачылыгынын мыйзамдарын түшүндүрө турган адамдар барып, ар бир кишиге лекцияларды өтүшөт. Андан тышкары бизде 91 ажы башчыбыз бар. Ар бир 49 ажыга бирден ажы башчыбыз. Ошо ажы башчыларыбызда багы тажрыйбасы бар ушундай бир адамдар Меккеге канча жолу зыяратка барып келишкен, аяктын мыйзамдарын жакшы билген, ошолор сабак өтүшөт тынымсыз. Барганча самолеттон түшүрүп, ооруп калганын карап, сүйрөп, баарынын документтерин бүтүрүп, карап келиш үчүн ошо тиешелүү өздөрүнө каралган айлыктары да бар. Ошонун негизинде биз менен алардын договор келишими бар. Ошого кол коюп туруп 49 адамды аманат кылып өзүнө алышат. Андан тышкары штаб колдон келишинче бул нерселерди аракетибизди кылып, коопсуздуктарын карап, оор сыркоодон Кудайым тышкары кылсын деп Кудай Таалага жалынып жалбарып, ошентип бир барып келүү багы системасы түзүлгөн. Сиз жогоруда айтып өттүңүз, жана онлайн түрүндө тандоо жүрдү деп, быйылкы жылы айтмакчы серверге катталбай калган зыяратчыларга эскертүү берилген дагы жагы бар эле. Маселени кандай чечтиңиздер буга чейинки каттоо? Бизде башында 1 айлык мөөнөт менен адамдарга бүт эскертүү берилген. Биз бардык телевидение, радио жана башка массалык маалымат каражаттарынын бардыгынан Кыргызстан боюнча ошо 1 ай ичинде катталгыла $400 РСК банкка төлөгүлө. Ошо ким кайсы секунд, кайсы
минутта каттала турган болсо, ошо секунд минутуна чейин карап очередь менен кетет делингенбиз. Андан катталып бүткөндөн кийин ошону серверге киргизүү биздин системабыз бар. Серверге тез үлгүргүлө деп аны дагы бир сыйра маалымат бердик. Ошол учурларда кээ бир адамдар кайдыгер мамиле кылгандар бар. Кээ бирөөлөрүнүн чындап себептери болуп калгандар бар. Серверге келип катталбай калган адамдар бар. Серверде дегенде ошо тиешелүү 7-8 документибиз бар. Баягы ден соолугу тууралуу документ, жана башка соттолбогондугу тууралуу документ. Бул деген биздин талаптарыбыз бар. Ошолордун бардыгын алып келип, ар бирөөнү компьютерге жүктөтүп калыш керек учурунда. Ошого үлгүрбөй калган адамдарыбыз да бар. Эми үлгүрбөй калган адамдар ар бир киши күнөө өзүндө. Бирок менимче сиздер кийинки жылга дагы ошол квотаны бөлөр маалда дагы ошол үлгүрбөй калган, бул орунга илинбей калгандарды дагы тизмеге киргизет болсоңуздар керек эле. Эми ал үлгүрбөй калган адамдар, серверге кирбей калган адамдар эмки жылга калууга гана мүмкүнчүлүгү бар. Ошон үчүн биз колдон келишинче аракетибизди кылдык. Ар бир киши серверге үлгүрбөгөн адам күнөө өзүндө. Анткени Кыргызстанга бардык жарыялар кетти. Бизде баягы адатыбызча жүрө беребиз дагы, кайдыгер мамиле кылабыз, үлгүрбөй калабыз. Үлгүрбөй калган адам үчүн биз жоопкерчиликтүү эмеспиз. Анткени бардык мына Кыргыз Туусу газетасында жана башка сайттарда любой жерде карай турган болсок, бардык жерде эмне биз маалыматыбызды убагында бергенбиз. Кайсы числодо баштап, кайсы числодо сервер жабыларын дагы адамдарга аябай эскерткенбиз. Ошону угуп туруп дагы адам кайдыгер мамиле кылса, адам өзүнөн көрүшү керек. Дагы бир суроо, Меккеге зыяратка бара турган кыргызстандыктардын кийимдери былтыркыдан кооз болору тууралуу дагы маалымат уктук элек, бирок коопсуз жагы кандай болуп атат, кандай өзгөчөлүктөр бар? Ушул туурасында маалымат берсеңиз. Биз жылын эле формаларды тигилиши керек ар бир нерседе, ар бир мамлекеттин, ар бир элдин баягы улуттук баягы парламенттерин чагылдырган бир формаларды кийип келүү бул Сауд Арабия падышачылыгынын талабы болуп эсептелинет. Ошон үчүн буга да конкурс жарыялайбыз. Ар бир тигүү цехтеринен адамдар келип катышышат, фабрикалар бар адамдар. Ошонун негизинде быйыл эркектердин кийимин Масып Касыев Бакытбек дегендин тигүү цехи бар адам жеңип алган. Жана аялдарды кийим тигүү үчүн бир Чолпон эже деген бир эжекебиз бар. Ошо кишинин тигүү цехи, ошо комиссиянын көпчүлүк добушу менен ошо кишилер жеңип алган. Жакындан баштап комиссиялар карап, тигүү иштерин башташты. Колдон келишинче ошо тигилген кийимдерде да кээ бир биздин милиция кызматкерлери, ГАИ кызматкерлери кийип жүргөндөй, жанагы алыстан бир машиналар келатканда, бир автоунаалар келатканда ошого чагыла тургандагы бир коопсуздук бир материалдардан кээ бир киши өтүп баратканы белгилүү болсун дегендей ошондой кээ бир материалдар менен чаптап кое турган жерлери бар. Колдон келишинче бул иштер дагы өзүнүн угу менен кетип жатат. Рахмат, кененирээк жакшы маалымат бердиңиз. Зыяратчылардын сапары тууралуу Кыргызстандын мусулмандар дин башкармалыгындагы ажылыкты уюштуруу штабынын жетекчиси Замир Караракиев болду. Ийгилик каалайбыз сизге. Чоң рахмат.